Салам достор, менин YouTube каналыма кош келиңиз. Лайк басып, комментарий жазып койсоңуздар абдан жакшы болот. Бүгүн сөз Урьяж жөнүндө болот. Урьяж деген эмне? Урьяж деген бул франциялык косметика. Онлайн консультация алып жүргөн кардарларым же мындай жеке консультация алып жүргөн кардарларым жакшы билет. Урьяжды көп жазам мен. Эч бир материалдык менин өзүм кызыкчылыгым жок. Жөн эле бул косметика чын эле мага жагат, абдан жагат. Эмне себептен? Биринчиден, бул абдан сапаттуу косметика. Мен чын эле заводуна баргам, чыгарган жерине, ошол жерде чын эле чоң Урьяж деген завод бар, складдары бар, анан спа центры бар, рестораны бар. Заводду иштеткен адамдар абдан кийинишет, абдан шарттары, эрежелери абдан туура. Лабораториясы бар, жаңы формулаларды чыгарат. Мен анын баарын өзүм көзүм менен көргөм, ошон үчүн бул косметикага ишенем. Экинчиден, Франция илгертен эле косметика, духинин мекени болуп эсептелет. Баарыбыз эле билебиз. Азыр Кореядагы ошондой болуп баратат, бирок Франция баары косметика боюнча тарыхы абдан чоң. Демек, француздар косметика жөнүндө абдан көп билишет. Анан үчүнчүдөн бул дерматокосмецевтика. Мисалы клиникага же мага врач катары териси жабыркаган адамдар көп келет. Мен терим жашнакай эле, жөн эле мындай кам көрүп коеюн дегендер албетте азыраак. Купероз болуп атат, бети мысып атат, кызарып атат, так түшүп атат, угри чыгып атат. Бул дерматокосмецевтика. Демек, бул ошондой териде көйгөй бар адамдарга жакшы жардам берет. Мен жакшы көргөн Урьяждан эң жакшы көргөн продуктыларым жөнүндө айтайын деп атам бүгүнчү. Негизи мен мына серияны аябай жакшы көрөм. Ар бир эле косметикада, Урьяжда да эле ошондой сериялар менен чыгат да. Мисалы, бети кызаргандарга, купероздорго бир серия, бети кургактарга бир серия, бети майлууларга дагы бир серия. Мына бети кызаргандарга, купероздорго Розильян деген сериясы мага абдан жагат. Розильян деген сериясы бети кызарып, күнгө чыкса, же бети ысыса, шишип, кычышып, жанагынтип бетинде кан тамырлары пайда болгон адамдарга абдан жакшы жардам берет. Бунун жуунуучу каражаты бар, Розильян эмульсия деп коет, ошо менен жуунуш керек. Атайын термалдык суусу бар, бетти сүртө турган. Анан атайын күндүзгү, түнкү креми бар, маскасы бар, сывороткалары бар. Мына ошол серияны толугу менен колдонсо, албетте купероз дароо кетпейт. Бирок бир нече жыл колдонсо, купероз биринчиден токтойт, экинчиден биз дарылап аткан, косметологияда дарылап аткан мезотерапия, лазер болобу, ошого абдан жакшы кошумча жардам берет. Купероз жеңил түрүндө болсо, албетте жабан косметика менен гана дарыласа болот. Экинчи мен жакшы көргөн серия, мына мен бияка тизип койдум, жашыл серия Исяк деген серия. Бул майлуу териге арналган, өспүрүм балдарга абдан жакшы жардам берет. Же териси майлуу болгон кыз келиндерге, мырзаларга абдан жакшы жардам берет. Өзүнүн жуунуучу каражаты бар, гели бар. Өзүнүн жанагындай термалдык суусу бар, бетти сүртө турган. Маскалары бар, кремдери бар, түнкү крем, күндүзгү крем. Эгерде жардам берсин десеңер, анда албетте серияны баарын алып туруп, өзүңөргө дарыгерге барып, сизге териге жараша таңдатып, мисалы, кээ бул крем керек, кээ бул крем керек. Эгерде бетинде жана кара точка комедондор болсо, бир крем керек. Эгерде бетинде жанагындай сезгенүүлөр көп болсо, экинчи крем керек болот. Эгерде сезгенүүлөр, кара точкалар жок, жөн эле майлуу болсо, үчүнчү крем керек. Ошон үчүн сөзсүз дарыгердин көзөмөлүндө, бирок ушул косметиканын сериясынан таңдап алып, Адан Бге чейин, Вге чейин, Гге чейин үйдөн кам көрсө, албетте бул абдан жакшы таасир этет жана териңерди калыбына келтиргенге жардам берет. Мен өзүм Отермаль деген сериясын дайыма колдоном. Бул серияда гиалурон кычкылы аябай көп. Биздин терибиз мына Кыргызстандын күнүнө абдан жабыркайт. Анан албетте гиалурон кычкылы жетишпей, нымдуулук жетишпейт. Терим кургап баштаганын байкап, мен ошо Отермаль деген сериясына өтүп, азыр дайыма колдоном. SPF менен күндүзгү кремди колдоном, анан кечинде сөзсүз түнкү кремди жана сыворотканы колдоном. Мына достор, кыска болсо дагы, бирок нуска мен ошо Урьяждын жакшы көргөн кремдерим жөнүндө айтып бердим.